Урматтуу достор, бул жолу простатит жөнүндө айтып беребиз. Простатит эмнеден пайда болот жана кантип айыгуу керек? Простатит бул эркектердин жумуртка безинин сескенүүсү жана андагы шишик. Көп кездешүүчү урологиялык бул оору 20 жаштан 50 жаштагы эркектерде болот. Ошентсе да 50 жаштан өткөн эркектердин арасында простатиттен жабырсаткандар көп. Оорунун өнүгүшүнүн жана курчушунун күнөөкөрлөрү ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Биринчиден, инфекция. Простатиттин өнүгүшүнүн негизги себеби инфекциялык оорулар. Мисалы гонорея, микоплазма жана башка ушул сыяктуу оорулар кирет. Организмдин өндө муздап кетүүсү, үшүү да простатиттин бир себеби. Ушуга байланыштуу тоо лыжасы, серфинг сыяктуу кышкы спорт оюндарын сүйүүчүлөрдүн арасында простатитке чалдыккандар көп кездешет. Аз кыймылдуу жашоо образында жүргөн эркектер да простатитке көп чалдыгышат. Өзгөчө шаардыктардын арасында машинадан компьютерге, компьютерден телевизордун маңдайындагы диванга ушундай жыргал жашоодо өмүр сүргөндөр көп. Мындан жамбаштын айланасындагы кан айлануу начарлап, простатиттин пайда болушуна жеткирет. Жана ошондой эле бронхитти, ангинаны, гайморитти аягына чейин дарылабаса, булар простатиттин өнүгүшүнүн себепчиси болот. Анткени организмдеги оору пайда кылуучу бактериялар кан менен кошо сезгенүүнүн очогуна барып түшүшү мүмкүн. Стресс. Жаш кездеги спорт менен чегинген ашыкчам ашыгуу, уйкунун канбастыгы, туура эмес тамактануу, күнү түнү тынбай иштөө адамдагы стрессти пайда кылат. Организмге физикалык жана психикалык күч келтирүү организмдин коргоочу күчтөрүн алсыздантып, уктап жаткан бардык инфекциялардын башын көтөртөт. Жыныстык катнаштын узак убакытка болбоосу. Бир айда 2 жолу же андан аз ирет жыныстык катнашта болгон эркектердин простатит менен оору коркунучу жумасына 2-3 жолу жыныстык катнашта болгон эркектерге караганда 3 эсе жогору болот. Алкоголду көп колдонуу. Спирттик ичимдиктерин көп ичкен адамдын кан тамырлары кеңейет. Бул башка органдар менен катар эле жумуртка безине да терс таасир этет. Простатиттин белгилери кандай? Жаттын айланасындагы үзгүлтүксүз оору, жыныстык катнашка болгон каалоонун төмөндөшү, заара кылуу учуруна кызытып ачыштырып оору, заараны тамчылап чыгуу, ал толугу менен чыкпай калгандай сезим, жыныстык мүчөдөн аккан тунук же бозомок суюктук, жыныстык катнаштын узактыгындагы өзгөрүү, оргазмдын азайышы. Дарылабаса эмне болот? Простатит эч качан өзүнөн өзү айыкпайт. Оорунун алгачкы белгилери байкалган соң дароо дарыгерге кайрылбай жүрө берсе, оорунун абалы начарлагандан начарлай берет. Дене табы 40 градуска чейин чыгат. Заара кылгандагы оорусу аябай күчөйт. Заарасы тамчылап чыгып калат. Зааранын кармалышы бөйрөк оорусуна жеткириши мүмкүн. Анан болжол менен 2 айдан соң ал өнөкөт простатитке өтүп кетет. Простатиттин эң кооптуу жагы ушул. Өнөкөт простатитте адам эч нерсе сезбейт, ошондуктан ал айыгып калды деп ойлошу мүмкүн. Бирок бул жаңылыштык. Өнөкөт простатитти дарыгерлер уктап жаткан вулканга салыштырышат. Анткени ал бир күн болгосо бир күн сөзсүз организмден атылып чыгып кур чыгармайт. Өнөкөт простатитти дарылап айыктырууга болот, бирок ал көп убакытты талап кылат. Ал эми өнөкөт түрүнө өтпөй туруп урологко кайрылып, дарылануу көп болсо 10 күндү талап кылат. Өнөкөт простатит эмнеге алып барат? Эркектик кубаттын бузулушуна, түгүл импотенцияга чейин жеткирет. Сексуалдык каалоонун жоголушуна. Простатит эркектин жыныс гормондорунун иштелип чыгышын төмөндөтөт. Зааранын чыкпай калышына, бул оорулуунун өмүрү үчүн коркунучтуу. Тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Жумурткалардагы сөөктүн же таштын пайда болушуна алып келет. Сексуалдык ийгилсиздик пайда болгон психикалык бузууларга алып келет. Простатит тартуу үчүн элдик ыкмалар. Ашкабактын данеги. Аталган жемиштин данегинде эркектерге керектүү цинк элементи бар. Күнүгө ашкабактын 30 даана данегин жеп туруу керек. Өзүн жей албасаңыз, жарым килограмм майдаланган данекке 200 грамм таза балды аралаштырып эртең мененки жана кечки тамакка жарым саат калганда 1 аш кашыктан жеп туруңуз. Петрушка. Бир күндө 3 маал тамактанарга жарым саат калганда петрушканын шересин ичип туруңуз. Мындан тышкары анын 4 чай кашык уругун ундай кылып майдалап туруп, ага 1 стакан кайнак суу куюп 15 мүнөт кайнатуу керек. Даяр болгон кайнатманы бир күндө 6 жолу ар 3 саатта 1 кашыктан ичесиз. Каштан дарагынын мөмөсү дагы пайдалуу. Каштан дарагынын мөмөсүнүн кабыгын чайдын ордуна демдеп ичүү зарыл. Бирок бул суусундук тамакка болгон табитти жогорулатат. Ичкенден сырткары жумасына 2 жолу аталган тундурма менен клизма жасап турууга болот. Пияз. 2 пиязды бирдей массадагы ботко болгучу эзесиз да ага 600 мл жылуу суу куясыз. Дары даяр болгон соң күнүгө 1 жолу 50 мл эртең мененки тамактанууга жарым саат калганда ичип турасыз. Жапайы алмурут. Аталган жемиштин кагынын же жаңы бышканын компот жасап, чай жана суу ордуна дайым ичип жүрүңүз. Жапайы алмурут
фруктун компоту сизди кыйнаган көйгөйлөрдөн арылтат.